Всем привет-привет! Сегодня мы с вами разберем очень интересную историю «Два волка». Итак, давайте сначала прочитаем. Бардыңыздарға салам. Сіздермен бірге бүгін біз не қыламыз? Бүгін біз «Эки қарышқыр» аттуу әңгімені оқып, бірге которобуз. Андемесе, баштасақ. Биринчиден сіздерге оқып берейін. Два волка. Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную историю. Каждый человек постоянно ведет внутреннюю борьбу. Это происходит потому, что внутри нас живут два волка, начал мудрый индеец. Как два волка? Спросил маленький мальчик. Его лицо светилось чистым детским любопытством. Один из них – это зло. В нем есть страх, гнев, зависть, обида, гордыня, жадность, эго, подлость, высокомерие, жалость и чувство вины. Ну а другой волк – это добро, радость, мир, любовь, надежда, мягкость, милосердие, щедрость, истина и вера, сказал старый индеец. А какой волк побеждает, дедушка? Спросил мальчик, чьи глаза были наполнены волнением. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь, улыбаясь, сказал мудрый дедушка. Бұл қызықтуу әңгімені эми бирге которуп кетсек. Башында айтып кеткендей эле, бұл два волка, волк карышкыр, эки карышкыр, два волка. Когда-то давно, муну кандай которобуз? Когда-то деген сөзүбүз бул качандыр бир. Ошондо когда деген бул суроолуу сүйлөмдө качан деген суроо болуп кетсе, когда-то деп кошулгандыктан качандыр бир. Когда-то давно, качандыр бир илгери өткөн заманда, старый индеец, старый деген бул биз билебиз картаң индеец. Индеец деген ким болгон? Бул Америка жашоочусу, баягы түпкү жашоочусу, Ошол жерде эң биринчи түү ошол жерден болгон жашоочуларыбыз, тамырчы жашоочуларыбыз индеецтер болгон. Ошо картаң индеец открыл своему внуку деп турат бул жерде. Открыл бул ачты, внуку. Внук бул небере, өзүнүн небересине ачты одну жизненную историю. Бир жашоодо болгон хикаяны же болбосо әңгемени. Ошондо качандыр бир картаң индеец өзүнүн небересине бир история әңгемени ачты. Каждый человек, ар бир адам постоянно ведет дегенде, постоянно бул ар дайым күн сайын ведет внутреннюю борьбу. Өзүнүн ичинде күрөш жүргүзөт. Ведет деген бул жүргүзөт деп которулат. Ошондуктан өзүнүн ичинде бир күрөш жүрөт. Борьба, күрөш билесиздер, внутреннюю ичиндеги, өзүнүн ичиндеги күрөш жүргүзөт. Это происходит потому что дейт. Бул эмне үчүн болот? Происходит деген болот. Бул болгондун себеби, потому что себеби внутри нас, биздин ичибизде, внутри нас, мы, биз, нас, биздин, внутри, биздин ичибизде живут два волка, эки карышкыр жашайт. Живут, көптүк түрүндө живут. Ал эми жекелик түрүндө бир эле карышкырды айткан болсок, живет демекпиз. Живут два волка, эки карышкыр жашайт. Начал мудрый индеец. Начал бул баштады. Акылман индеец ушул баштады. Начал мудрый индеец. Ошондо бул эмне үчүн болот экен? Биздин ичибизде эки карышкыр болгондуктан ошол себептен болот бул деп акылман индеец баштады. Как два волка? Бул суроолуу сүйлөм. Интонациядан да байкасаңыздар болот. Кандайча эки карышкыр?
Как? Кандайча? Кандай? Эки кашкыр, 2 волка. Спросил маленький мальчик. Кичинекей бала, маленький мальчик, маленький, кичинекей. Спросил, сурады. Его лицо, анын бети, его, анын, деп которобуз. Его лицо светилось чистым детским любопытством. Бул жерден мынтип которолук биринчи. Любопытством деген эмне болот бул? Кызыгып, бала кызыкканын любопытство деп айтабыз. Кызыкчылык. Биз бир нерсеге кызыкканда он любопытный деп айтсак болот. Любопытством. Детским любопытством дегенде ошондо бул кичинекей балакайдын бир таза кызыкчылыгы, ошондо бир кызыккандыгы. Чистым детским любопытством. Анын бети, его лицо светилось, нурданды. Ошондо анын бети таза бир балакай кызыккандык менен нурданды. Аябай кызыкты да бала ошондо. Один из них это зло. Один из них деген бул ичинен, ошолордун арасынан деген сөз. Ошондо ошолордун бирөөсү, один из них, ошолордун бирөөсү бул это зло. Зло бул эмне? Бул жамандык. Это зло. Бул жамандык. Ошондо жамандыктын ичинде эмне бар экенин кийин биз айтып кетип атабыз кийинки сүйлөмдө. Мына кийинки сүйлөм бул в нем деген в предлог бул ичинде деген маанини билдирет. Ошонун ичинде, ошондо жамандыктын ичинде эмне бар экен, ошондо бул бир кашкыр да. Ошондо биринчи кашкырдын ичинде эмне бар? Жаман кашкырдын ичинде. В нем есть страх. Страх деген бул коркунуч. Гнев бул ачуу келгенде айтабыз. Ачуу бул зависть. Зависть бул көрө албастык. Зависть, көрө албастык. Обида. Обида бул таарыныч. Гордыня. Гордыня бул керсейгендик. Жадность. Жадность бул ачкөздүк, сараңдык. Эго. Эго деп айтып кетебиз. Муну эгоизм деген сөздү билесиздер. Эгоист деген сөз бар. Бул өзүмчүлдүк, менчиликти. Эго деп дагы айтсак болот. Подлость. Подлость бул эки жүздүүлүк, митаамдыкты биз подлость деп айтабыз. Подлый человек деп биз митаам адам экен, бул эки жүздүү адам экен деп айтсак болот. Высокомерие. Текеберчилик, высокомерие. Жалость. Бул өкүнүч. И чувство вины. Чувство деген бул сезим. Вина. Бул күнөө сезими. Ошондо бул бир кашкырдын ичинде жамандык бар экен, бир жаман кашкыр, бул ичибиздеги бирөөсү жаман кашкыр. Анын ичинде ушул жаман нерселердин баары бар, коркунуч, таарыныч, көрө албастык жана башкалар. Экинчи кашкыр эми айтып кетип жатат. Но другой волк. Бирок, другой волк. Башка кашкыр это добро. Бул жакшылык. Жакшы кашкыр деп айтып жатат ошондо. Этаны кандайча окуп атабыз? Бул жерде көңүл буруп коелук. Эта деп биз бул аяксын а катары, бул о тамганы а кылып окуп атабыз. Эмне үчүн? Анткени басым эге түшүп атат, Эта. Ого басым түшпөй калгандыктан ал а болуп окулуп кетип атат. Так ошондой эле добро дегенде экинчи ого басым түшкөндүктөн добро о болуп таптак окулуп атат. Ал эми биринчи ого басым түшпөй калды, ошондуктан ал а болуп окулуп атат. Это добро деп коюп атабыз. Бул жакшылык. Ошол жакшы кашкырдын ичинде эмне бар экенин дагы тизмегин окуйбуз. Радость. Радость деген эмне бул? Кубаныч. Мир бул тынчтык, тынччылык. Любовь. Любовь бул сүйүү, махаббат. Надежда. Надежда бул жакшы нерсени күткөндүк, үмүт бул. Мягкость, жумшактык, мягкий деп биз жумшак деп башка нерсеге деле айтсак болот, буюмдарды деле жумшак болгондо айтсак болот, мягкий деп. Ал эми адамдын мүнөзүн дагы мягкий деп айтсак болот да, жумшак мүнөз. Ошондо мягкость бул жумшактык. Ошондо бул жакшы кашкырдын ичинде бар деп айтып жатат. Милосердие бул боорукердик. Боорукер адамды милосердный, добрый десек болот. Щедрость бул колдун ачыктыгы, бул берешендик. Истина, истина бул чындык.
истина жана правда деген бул эки синоним сөздөр. Правда деп айтсаңыздар деле болот, истина десеңиздер дагы чындык. И жана вера. Вера бул ишеним. Сказал мудрый индеец деп акылман индеец айтты. Сказал айтты. Старый индеец бул картаң индеец. Мудрый индеец десек бул акылман индеец болмок. А какой волк побеждает, дедушка деп жатат бул жерде. Какой деген бул суроолуу сүйлөм экенин көрүп атасыздар дагы. Кайсыл карышкыр, кайсы? Какой, кайсы карышкыр утат ошондо чоң ата? Побеждает бул победить, утуу, побеждает, утуп жатат ата. Спросил мальчик деп бала сурады. Спросил, сурады бала. Чьи глаза были наполнены волнением. Ошо сураган баланын чьи, ошонун деген сөз болуп калат. Көздөрү бир толкундануу менен толуп турган. Глаза были наполнены. Были наполнены деп наполнен деген сөз бул толуп турат деген сөз. Волнение бул толкундануу. Ошондо толкундануу менен сурап жатат. Көздөрү толкундануу менен толуп жатат. Он волнуется, ал толкунданып жатат. Наполнены волнением деген сөз толкундануу менен толуп жатат. Ошондо чоң атасынан сурап жатат. Кайсыл карышкыр утуп атат ошондо? Жакшы карышкырбы ичибиздеги же жаман карышкырбы деп. Ошондо чоң атанын жообу кандай болгон? Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Всегда, ар дайым ошол карышкыр утат. Побеждает, утат. Ошол карышкыр кайсыны сен тамактандырасың. Которого кайсынысын сен тамактандырасың. Ты, сен, кормишь, тамактандырасың. Улыбаясь, сказал мудрый дедушка. Улыбаясь дегенди кандай? Улыбка деген бул күлкү. Улыбаться. Он улыбается, она улыбается, ал күлүп жатат. Ал эми улыбаясь деген уландырмачы болуп калса бул күлүп деп калат да. Ошондо күлүп айтты болот. Улыбаясь, сказал, күлүп айтты мудрый дедушка, акылман чоң ата. Ошондо бул жерде ичибиздеги эки кашкыр жөнүндө кичинекей хикая. Мага бул аңгеме өтө жакты, абдан кызыктуу экен. Мен үчүн бир жаңы нерселер кирди. Мен ушул хикая менен аябай ойлонуп, жактырып окудум. Эгер сиздерге бул аңгеме жаккан болсо, анда каналыбызга жазылып, лайк басып, комментарийлерди жазыңыздар.